Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 23 февралга алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев жогорку кеңештин депутаты мандатынан кол жуушту. Маалым болгондой экөө тең БШКга өз ыктыярлары менен мөөнөтүнөн мурда ыйгар муктарын токтотуу тууралуу арыз жазышкан. Искендер Матраимов издөө жарыяланган бажычы Райым Матраимовдун бир тууган агасы номер 9-Кара Суу шайлоо округунан депутат болуп келген. Ал эми Нурлан Ражабалиев мурда бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Райым миллионун коррупция боюнча ишинде алда айыпталып, мамлекетке 12 миллион сом төккөн, бир мандаттуу номер 2 Баткен округунан шайланган. Ата журтту коргоо бийик милдет Садыр Жапаров мекен коргоочуларын куттуктады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 23 февралда кыргызстандыктарды мекенде коргоочулар күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы мекенчил сезимин көкүрөгүнө уюткан ар бир жаран үчүн ата журттун коргоо ыйыкта, бийикте милдет, ары сыймыктуу кызмат экенин белгилеген. Тарыхта калган улуу ата мекендик согушта Афганистанда, Баткенде жана башка кан күйгөн майдандарда аскердик милдеттерин аткарып, мекен коргогон улуу муун өкүлдөрүнүн эрдиктери менен каармандыктары элибиздин жүрөгүндө астейдил сакталып турат. Алардын эл жери үчүн кан төгүп жан берген эрдиктерин мектеп окуучуларынан тарта баарыбыз эскерип турушубуз абзел дагы, парз дагы. Ата журт үчүн тикесинен тик турган мамлекеттин башына мүшкүл түшкөн учурда мекенчигинде чеп болуп коргоп келген ата бабаларыбызга таазим этилет. Элибиз өз коргоочуларынын баардык эрдиктерин таазим этүү менен эскерип, мекен үчүн жанын бергендердин жаркын элесин эч качан унутпайт деп жазылат президенттин куттуктоосунда. Садыр Жапаров Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп, армиянын күчүрмөн даярдыгы арта баштаганын белгилеп, азыркы ааламдашуу доорунда ар кандай аңдоосуз чакырыктар менен коркунучтарга даяр болуу керектигин кошумчалаган. Мекен жүгүн бир гана эр азаматтарыбыз эмес, кыз келиндерибиз да кошо тартышып келет. Аскерде кызмат кылып, армиянын жашоосуна баш оту менен кирип, баардык кыйынчылыктарын кабагын кашымдөбөй берген антын бекем туткан аял затынын өкүлдөрү арбын. Ошондуктан жалпы мекен коргоочуларын бүгүнкү майрам менен чын дилимден куттуктайм. Барыңыздарга мекенибизге кылган кызматыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Лайым ала тоону жердеген, ар намысын бербеген, ата салтын, баба наркын барктаган, өз мекенин сактаган мекенчил уул кыздарыбыз арбын болсун. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн деген мамлекет башчы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. УКМК Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондунун башкаруу дирекциясынын 2 адисин кармады. УКМК Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондун башкаруу боюнча дирекциясынын жетекчисинин орун басары КР жана бөлүм башчысы УТ кармалганын маалымдады. Атайын кызмат президенттин тапшырмасы менен фонддун каражатын натыйжалуу пайдаланышын текшерүүдө. Натыйжада аталган мекемеде акча каражатын негизсиз бөлүү жана максатсыз пайдалануу фактылары аныкталып, бул региондогу экономикалык активдүүлүктүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген. Мисалы, Балыкчы шаарында бетон заводду курууга 5 жылдык мөөнөткө 6 миллион сом үстөксүз сууда бөлүнүп, бирок насыя алуучу каражат максатсыз пайдаланган. Алдын ала маалыматтар боюнча негизсиз берилген пайызсыз суудалардын жалпы көлөмү болжол менен 31,5 миллион сомду түзөт деп айтылат маалыматта. Анда кошумчалагандай, кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган 2 адам Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мекемени текшерүү иштери учурда улантылууда. Бишкекте аэропорттогу унаадан табылган жансыз дене шектүү 5 жылдан кийин кармалды. Оор кылмыш жасап издөөдө жүргөн жарандын Орусия мамлекетинде жүргөндүгү аныкталып кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. 2019 жылдын 23 октябрында Манас эл аралык аэропортунун унаа токтотуучу жайында унаанын багажнигинен дайынсыз жоголгон жаран колу буту байланган абалда жансыз денеси табылган. Табылган жаран чоң суммада акча ташып иштегени аныкталган. Өз учурунда окуяга тиешеси болгон жаран такталып,
Ал мурда бир нече жолу оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон Ош шаарынын тургуну 1991-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Бирок ал жаран изин жашырып качып кетип, эл аралык издөөгө жарыяланган. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылып, жогоруда аталган 1991-жылы туулган жарандын жүргөн жери аныкталып, Орусиянын аймагында кармалып камакка алынды. Учурда кармалган кылмышкерди Кыргыз Республикасына экстрадициялоо боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев жоокерлер, офицерлер, генералдарды куттуктады. Эл өкүлү бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Урматтуу жоокерлер, офицерлер, генерал мырзалар, урматтуу согуштун жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, сиздерди бүгүнкү мекенди коргоочулардын күнү менен чын дилим менен куттуктайм. Атам Кыргыз жаралганы өзүнүн жоокер жана баатыр уулдарынын ысымын, алардын эрдиктерин тарых кылып жазып, мекендин ар намысы жана арыйети катары бийик тутуп, жүрөгүнө бекем сактап, аны даңаза кылып келет. Анткени баатырдык менен каармандыкта гуманисттик зор идеал жатат. Андыктан сиздердеги ушул жогорку дух эч бир жерден жоюлбай, үзүлбөй, укум-тукумуңарга тарасын деген замандаштык жана ини агалык ак тилегимди айтамын. Бар болуңуздар, деген эл өкүлү Кыдыкбаев. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 20 февраль 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп, жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз да кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Көкбөрү Талас району чемпион болду. 17-22 февраль күндөрү Аккулаат майданында Көкбөрү боюнча райондор арасында чемпиондук болуп өттү. Жыйынтыгында Талас району чемпион болгонун Көкбөрү федерациясынан билдиришти. Экинчи орунду Ысык Көл облусунун Ак Суу командасы алса, үчүнчү орунду Чүй облусунун Сокулук районуна буйрган. Бишкектин экс-мэри Талас округунан шайлоону жокко чыгарууну өтүндү. Бишкектин экс-мэри Эмилбек Абдыкадыров борбордук шайлоо комиссиясынан Талас районунан талапкер Бактыбек Чойбековго карата шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табууну өтүнөт. Бул тууралуу 22 февралда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. Абдыкадыровдун өкүлүнүн айтымында, Чойбеков тарабынан парламенттик шайлоодо добуштарды сатып алуу фактысы аныкталган. Жакында эле 2 инстанциядагы соттор чыгарган сот актыларынын көчүрмөлөрү келип түшкөнүн билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова белгилегендей, соттун чечиминде арыз ээси тергөө учурунда көрсөтмө берүүдөн баш тарткан.
Элит Хаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Фазиев камакта калтырылды. Бишкектин Октябрь райондук соту Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Фазиевди камакта калтырды. Райондук соттон билдиришкенде анын УКМКнын тергөө абагында камактагы мөөнөтү 4 апрелге чейин узартылды. Ал кылмыш жаза кодексинин 222 3 бөлүгүнүн 2 пункту кылмыштуу кирешелерди легализациялоо адалдоо боюнча шектелүүдө. Шакиев Жапонияга барат. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 2024-жылы күз айларында иш сапары менен Жапонияга барат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, төраганын иш сапарын уюштуруу маселеси Кыргызстандын элчиси Эркинбек Осоевдин Жапониянын Тышкы иштер министринин орун басары, мамлекеттик министри Киото Чужи жана Жапониянын Тышкы иштер министринин парламенттик вице-министри Йоширо Фукузава менен расмий жолугушуусунда талкууланган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. 22 февралда Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Ачылыш салтанатына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Бишкек мэриясынын бильярд федерациясынын өкүлдөрү барышты. Бильярдтын эркин пирамида түрү боюнча өтүп жаткан бул дүйнө биринчилигине 19 жашка чейинки улан кыздар, өспүрүмдөр катыша алышат. Мелдешке 6 мамлекеттен 42 улан, 16 кыз, жалпы 58 спортчу келген. Кыргызстандан улук машыктыруучу Акжол Мавлянов жетектеген 16 спортчу күч сынашышат. Кыргызстан командасынын курамасы Аяна Исабаева, Уулкыз Маматкадырова, Байдөөлөт Төлөнбаев, Артур Огобаев, Нурсултан Таштанбеков, Нурбол Бектемиров, Артур Акылбеков, Азирет Орозонов, Алишер Темир уулу, Элдияр Эрекулов, Эржан Карабеков, Жылдызбек Мурзаев, Нурбайыл Абдыкадыров, Кубанычбек Мальдиярбек уулу, Адил Токоев, Бакыт Арстанбап. Дүйнө чемпионаты 25 февралда жыйынтыкталат. Каракол Эңилчек унаа жолунун бир тилкеси кар көчкүдөн тазаланып, каттама ачылды. Ысык Көл облусунун Каракол Эңилчек унаа жолунун бир тилкеси кар көчкүдөн тазаланып, 2 тараптуу каттама ачылды. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик мекемесинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына ылайык, аталган унаа жолдун 47-48 чакырым аралыгында көлөмү 23 000 куб метрди түзгөн 3 көчкү түшкөн. Жол номер 11 жол тейлөө кызматкерлери тарабынан тазаланды. Азыркы учурда жолду кеңейтүү иштери жүрүүдө. Баткенде мыйзамсыз курулган 30 объект буздурулду. Кызыл Кыя шаары жана Кадамжай районуна караштуу 3 коргон айыл өкмөтүндө мыйзамсыз курулуштарга текшерүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, текшерүү жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын Баткен аймактар аралык бөлүм тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде ишке ашырылган. Жыйынтыгында Кызыл Кыя шаарында 3 объект, 3 коргон айыл аймагында 27 мыйзамсыз курулган объект аныкталып, андан тышкары 53 объектиге эскертүү берилди. Аталган фактылар боюнча жалпы 18 материал Кадамжай райондук ички иштер башкы башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Мыйзамсыз курулган курулуштардын ичинен жалпы 30 объект буздурулуп, учурда кайра калыбына келтирилди. Эскерте кетсек, жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызмат тарабынан ушул жылдын январь айында республика боюнча 31 текшерүү жүрүп, 138 575 сом доо коюлуп, 486 000 сом айып пул салынган. Мурдагы министр Кутманова жана анын баласынын иши сотко өттү. Коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутмановдун иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү белгилүү болду.
Бул тууралуу 1-май райондук соту ырастады. Алгачкы отурум 14 февралда өтүп, кийинки сот 26 февралга белгиленген. Экс-министр Динара Кутманова жана уулу Кемелбек Кутманов кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция менен айыпталууда сот алардын камактагы бөгөт жарасын 5 апрелге чейин узарткан. Өткөн жылы 25 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Динара Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалыматында Динара Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык схема уюштурган. Ал министр болуу 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан 2024 жылы мартта күтүүсүз алынган. Кутманова өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Кутманованын уулу Кемелбек Кутманов 2023 жылдын 17 октябрында Туркиядан Кыргызстанга алып келинген. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Кутманов жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине кийлигишип, андагы долбоорду каржылоонун 10% өзүнө алып турганы далилденгени айтылат.